Assalamu алейкум мекендештер. Biz бүгүн элдин милицияга болгон ишеними деген аталышта талкуу кылабыз. Адегенде акыркы өлкөбүздөгү тагыраак айтканда Нарындагы, Сузактагы болгон окуялар жөнүндө биз сөз кылбайбыз. Бирок ошентсе да кандайдыр бир байланышы бар деп айтсак болот ошол окуяларга. Бардыңыздарга белгилүү болгондой, Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинде 209 беренесинде алдамчылык беренеси көрсөтүлгөн. Ошол берененин белгилери менен бир жаран 12 октябрь 2022 жылы Ош шаардык ички иштер башкармалыгына тиешелүү тергөө бөлүмүнө арыз менен кайрылган. Ал арызында өзү көрсөтүп кеткендей 2022 жылдын жаз айларында мындан бир 8 ай мурун өзүнө бейтаныш болгон бир жигитке унаасын сатып, унаанын баасын 200 миң деп баалап, баштапкы баасы деп 79 миң сом алган. Алгандан бери ушул күнгө чейин унааны сатып алган адам акчасын кайтарбай жүрөт. Ошол боюнча арыз менен кайрылган болчу. Тилекке каршы ал арызы мыйзам чегинде каралбастан, кылмыш иш козголбостон, тескерисинче 10 күндөн кийин 22 октябрь 2022 жылы токтом чыгарып койгон. Атабаев аттуу тергөөчү кылмыш ишти козгоодон баш тартылсын деп. Эми ал бизге кайрылган жаран ал сыяктуу жарандар болмок дагы эмес. Эгерде кызматкерлер кайрылган адамдардын арыздарын, кайрылууларын убагында мыйзам чегинде карап кызмат көрсөткөндө, тилекке каршы андай болбой жатат. Эми акыркы болуп өткөн окуялар деле ошондой эле болсо керек, ошондой эле таризде элдин милиция кызматкерлерине, деги эле укук коргоо органдарына мындай ишенбөөсүздүк болгон үчүн бизге кайрылган жарандар, тагыраак айтканда бизге кайрылган жаран юридикалык кызмат жана жардам алуу үчүн кайрылган жаран айтып жатат. 12 октябрь арыз жазган болсом, андан бери канча, бүгүн мына 31 декабрь, канча жолу бардым дейт, канча жолу чалдым дейт, канча жолу СМС билдирүүлөрдү жаздым дейт, бирине да жооп берген жок дейт. Анан ал жаран өзүнүн иши боюнча кылмыш ишин козгоодон баш тартылгандыгы жөнүндө дагы билбей деген кабар жок экен ал боюнча. Себеп дегенде аталган тергөөчү чалууларына дагы, СМС билдирүүлөрүнө дагы жооп бербей, тиги арыз жазган адам атайын жумушуна барса дагы кире беришинде КПП деп коет. Ошол жерден өткөрбөй, чалса дагы мен бош эмесмин, кийинчерээк кел деп ошентип кыскасы убакытты чозуп ушул күнгө келип атат. Адегенде биз бул ишке киришкенден баштап мен 15 декабрь 2022 жылы ал тергөөчү менен кезигип, колунан ишти козгоодон баш тартылгандыгы жөнүндө токтомду алып таанышкам. Бир аз убакыттан соң мен 20 декабрь прокуратурага да жазгам бул иш боюнча. Жогоруда токтомду жокко чыгарып, кайра башынан бул арыз боюнча териштирүү амалдарын жандандырып, башка жоопкерчиликтүү тажрыйбалуу тергөөчүгө өткөрүп бергиле деп. Ал кайрылуум боюнча кече жакында эле 2-3 күн болуп калды. Прокуратурадан чалып, Ош шаардык прокуратурасынан чалып жооп беришти. Токтом жокко чыгарылыптыр. Ишти кайра ошол Ош шаардык ички иштер башкармалыгына жөнөттүк деп айтышты. Бул сүйүндүрөт албетте. Эми иш боюнча дагы бир толуктоолорду айта кетсем, жаз айларында сатып атат. Саткандан кийин 2-3 күндөн кийин эле тиги сатып алган бала, унааны сатып алган бала
башка адамга сатып жиберип атат. Эң кызыгы мындайча айтканда экинчи сатып алуучу болуп атат. Экинчи сатып алуучусу да жөнөкөй адам эмес, ал дагы укук коргоо органдарында иштеген адам экен. Мен азыр деталдуу кабарларды айтпай эле койсом, кайсыл жерде иштейт, ким болуп иштейт, аты жөнү ким. Ал алгандан кийин бир аз убакыттан соң үчүнчү адамга сатып жиберип атат. Үчүнчү алган адамы дагы жөнөкөй адам эмес экен, ал дагы укук коргоо органдарына тиешеси бар адам болуп чыкты. Биз териштирдик. Эң кызыгы, үчүнчү сатып алган адам жеке мен ушул ишке аралашкандан баштагандан кийин ага да кабар жеткенби же эмне болгон, айтор ал жагы бизге караңгы. Мына жакын эле арада унаа базарына алып чыгып, машинаны 190 миңге баалап, 4-чү адамга сатып жиберип атат. Эми карабайсыздарбы? Жөнөкөй жаран унаасын сатып атат. Саткандан кийин акчасын толук ала элек, ал унаа дагы деле ошол саткан адамдын атында. Анан арыз жазса, ишимди карап бериңиздер деп кайрылса, ошончо убакыт чозуп же жооп берип койбостон, албетте тергөөчү айтышы мүмкүн. Мен өзүм деле таанышып чыктым иш материалдары менен. Тергөөчү почта аркылуу жөнөткөн деген жанагы исходящий деп коет, анысы турат. Бирок кайрылган адамга, арыздануучуга бир да дарегине, бир да катталган дарегине барбаптыр, жашаган дареги боюнча. Эми бул жерде же тергөөчү күнөөлүү, же кыргыз почтасы күнөөлүү дегенден мен алысмын. Бирок эң негизгиси токтом, кылмыш ишти козгоодон баш тартылсын деген токтомду үйүнө жетпесе дагы жок дегенде адамдык касиети менен чалуусуна жооп берип коюп, же билдирүүсүнө жооп берип коюп, иним сенин ишиң боюнча иш козгоодон баш тартылды, сен ушинтип бул токтомду прокурорго барып даттансаң болот, же сотко барып даттансаң болот деп айтып койсо оордук келбейт эле да. Аны кылбастан кайра мен бош эмесмин, мен тиякта жүрөм, мен ал жакта жүрөм, кийинчерээк кел деп убакытты чозуп ушул болуп атат. Албетте мен бардык милиция кызматкерлерин мен жаман дегенден алысмын. Алардын арасында дагы жакшы кызматкерлер бар. Жок эмес, андайларды мен билем, өзүм жеке таанышмын. Бирок негизинен иштерине, билдеттерине так эмес. Ошонусу өкүндүрөт. Бул боюнча эми биз жакшы бир үмүттөбүз, жакшы ниеттебиз. Аталган окуя боюнча кайра милиция кызматкерлери тарабынан дыккат териштирүү иштери жүрүп, аталган унааны арестке алуу үчүн тергөөчү тарабынан токтом чыгып, жоопкерчиликтүү адамдарды мыйзам чегинде жоопкерчиликке тартат деген ниеттебиз. Андыктан өзүңүздөр дагы күндө эле угуп жатсаңыздар керек, көрүп жатсаңыздар керек, алдап кетти, сатып кетти, урдап кетти деген окуялар күндөн күнгө көбөйүп атат. Ошого ушул сыяктуу алды сатты операцияларында деп коелу, алданбастан акчаны үнөмдөбөстөн ашып кетсе, ага 1000 сом, 1,5 миң сом кетет. Кандай болгон кыймылдарды кылбасаңыздар да нотариус аркылуу кагаз жүзүндө каттатып, андан кийин ушул сыяктуу сатуу операцияларын же сатып алуу операцияларын жүргүзсөңүздөр. Себептен бул ушундай окуялардан сактаганы бир аз да болсо кепилдик берет. Себеп дегенде тиги тергөөчүнүн токтомунда текстинде мындай деп турат, мазмунунда: аталган иш боюнча шаардык сотко жарандык тартипте даттанууга сиз укуктуусуз деп жазып койгон. Бирок бул жерде бул эки жарандын ортосунда эч кандай алды сатты келишими болгон эмес. Андыктан шаардык сотко жарандык тартипте кайрылганы да бул жерде эч кандай негиз жок. Бул жерде түздөн түз алдамчылык беренесинин белгилери болуп турат.
ошол туугандар, баардыгыңыздарга ден соолук, бакубат жашоо тилеймин. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.